Жалал Абад шаарында жайгашкан Токтомаматов Кантөрө Шарипович атындагы университетинин педагогика жана окутуунун усулу кафедрасы. Улуу атамекендик согуш. Улуу атамекендик согуш дүйнөлүк экинчи согуштун маанилүү жана чечкиндүү бөлүгү. Бул согушка Кыргызстандан 360 миңдей адам катышкан. Алардын 150 миңдейи орден жана медалдар менен сыйланган. 29 адам Данк орденинин толук ээси. 73 жоокер Советтер Союзунун баатыры деген наам алган. Атамекендик согушка 72 өлкө катышып, 110 миллион адам жер шаарындагы калктын 80% тартылган. Анын 62 миллиону курман болгон. 27 миллиону Советтер Союзунун жарандары. Атамекендик экинчи дүйнөлүк согуштун чыгышына дүйнөдөгү ири державаларды ортосундагы идеологиялык жана экономикалык карама-каршылыктар курчушу болгон. Кыргызстанда Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Панфилов, Дмитриев, Фурцев Советтер Союзунун баатыры наамы менен сыйланган. Babaktan аты. Апаке, ак сүйгүндөн айнанайын апаке. Мен сенин кандай киши экениңди билбесем, бул атты жазбайт болдум. Сенин кайратыңа, сенин акылмандыгыңа, сенин күчүңө ишенип жазылып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, ага кандай ак барактыкта отурган кезим. Апаке, сенин бул сурооңо кийин тарых жооп берер. Кош караңында айнанайын. Алато, кайыр кош, сенин лейтенант уулуң Масалбек Субанкулов. Өз балдарын көз жаш менен өлүмгө узатышты ыйлап сыздап энелер. Курман болду, баатыр болду нечендер, жашасын деп бизди ушул заманда. Танк алдына тайманбастан барышты, эл жер үчүн душман менен атышты. Эч тайманбас биздин баатыр аталар, эли бизге жеңиш менен кайтышты. Побед. Аттанган туулган жер үчүн, аттанган котман эл үчүн, гүл коюп эске ыйламам, оолуңар жоокер эл үчүн. Эстелик жадыга келип, элдер ыйламадылар, оолуңар бир биз менен сезимди кыйнабадылар. Жан берип канду кармаштан кайткан жок кайра батыштан. Эстелик
Oldu emalar dübölük ottu jağışkan Eserik canıma Tossuşup tandı atardan uzatıp gündü batardan dübölük tiri turuşat oğlunar bizdin katardan